Рахмат. Менде негизги докладчика суроодам ондай. Негизги докладчик докладыңыз окуп кетип атып айттыңыз, бул курултай деген эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө. Ал кандай көпүрө болуш керек? Кандай көпүрө боло алат? Негизги докладчика. Атама сизге жооп беремин. Өзүңүздөр билесиздер, бизде эл өкүлдөрүнөн сиздер келип мына эл менен байланышты түзүп берип атасыздар. Ошо менен бирге эле айрым учурларда бизде эл арасында болуп аткан айрым бир маалыматтар бизге жетпей калган учурлары да болот. Ошондуктан бул ар бир айылдан шайланып келген, ар бир айылдан келген делегаттардын саны мындайча айтканда бери дегенде бир 700-800гө жакын өкүлдөр келип, ар бир республиканын айылдарынан келген келип анан ушул жерде мына жалпы жогорку кеңештин депутаттары катышкан. Ошо менен бирге эле бийлик өкүлдөрүнүн баары катышкан чоң жыйында отуруп, мамлекетибизде болуп аткан маселени талкуулап, мамлекетибизде болуп аткан иштерди баягы мындай отурганда айтканда бир жерден кеңири сүйлөшүп бир чечимге келгени бул эл менен бийликтин ортосундагы ынтымакты, биримдикти бекемдейт деп ойлойм да. Ошондуктан бул курултайдын башкы максаты да ошондой болуп, ошондо болуп атат. Мен түшүндүм. Сиз мында бир эле сөз менен айтып бериңчи, ал сөзүңүздү бөлүп коеюн. Кандай көпүрө боло алат бул? Эмне кылат? Көпүрө жокпу бизде? Элдин бардыгы эле чыгып алып эл менен бийликтин ортосуна көпүрө дейт. Сиз көпүрө десе бул образдуу айтылган сөздү Сиз жаңылышасыз, мен образдуу айтканым жок, мен сиздин сөзүңүздү мен суунун эки жегине салынган көпүрөдөй ойлоп алдыңыз окшойт. Андай эмес. Анда мыйзамды жазбай эле коюңуз, эгер мени ошондой да ойлоду. Мен болду, суроом жок, сөзүңүздү токтотуп коюң. Эгерде сиз мени баягы салынган көпүрө деп ойлоп алды десеңиз, анда жазган мыйзамыбыз жалган. Эгер менде юристке шек келтирип атсаңыз, мен сизге шек келтирип атам. Көпүрө дегенди түшүндүрүп бериң деп. Мына бизде эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болом дегендер көп. Мисалы үчүн Конституцияны эми силерге бир аз тийишейин, демилгечилерге. Конституциянын 7-чи беренесинде элдик курултай гана жөнүндө сөз бар. Биз Кыргызстанда, кыргыздар айрыкча өзүбүздүн өкүлчүлүгүбүздөн бери ачып жүргүбүз келет. Баягы мектепке чейинчи. Ал жерде местный курултай, шаардык курултай, оштук курултай, тиги областтык курултай деген түшүнүк жокко. Ошону ойлоп атам. Азыр силерге оңой болмок, демилгечилер. Мага шек келтирип отурасыңар, силер туура эмес түшүнүп алдыңар деп. Бул жерде элдик курултай, ушуну республикалык деңгээлде бир эле курултай түзүп койсо болбой беле? Ошол болгондо азыр талаш да болмок эмес, тартыш да болмок эмес. Ошондо келип алып мына Конституцияга биз шайкеш келтирели деп отурат элеңер. Силерге эмне кереги бар? Айылдык курултай, шаардык курултай, көчө курултай. Анан мен айтасыңар баягы суу өткөн көпүрөнү түшүнүп алдыңыз окшойт. Агай кечирип коесуз, кечирип сурап коюңуз ушул үчүн. Эгер ошол көпүрөнү отурсам, мен мына түшүнсөм ошол жерде отурбай элем. Жооп бериңчи, эмнеге мындай кылып алдыңар? Şu айылга чейин түшүп кеттиңер. Конституцияда жок андай силерге. Айылга чейин түшүп, мына азыр ушунча суроону козготуп атасыңар. Айылдын бюджетинен акча алыш керек, тигинин бюджетинен акча алыш керек. Ушул жерге келип эле мына республикалык деңгээлде бир 500 делегат менен айылдан ушунча делегат шайланат деп ушу республикалык деңгээлде эле курултай кылып койсо болбойбу? Себептен Конституция түз ошону көрсөтүп атат. Элдик курултай деп юридикалык тил менен айтканда единственном числе говорится там. Жок го элдик курултай жана жергиликтүү курултайдай деген жери жок. Конституцияга шайкеш делебиз дейсиңер. Өзүңөр суратып алдыңар азыр мени. Мен азыр каршы чыгам ушул мыйзамга. Эмне дегенде мен көпүрөнү түшүнбөйм. Мен сабатсызмын. Мен ойлопмун, баа суудан салган көпүрө окшойт деп. Жооп бериңчи ушуну. Эмнеге көтөрүп алдыңар? Эмнеге түшүп кеттиңер мектепке чейин? Мектепке курултай ачкыла, университеттерге ачкыла анда. Түшүндүрүп берилечи. Geçirip koyunuz. Mındayda buğa çeyrinde ele biz kurultaylarda birinci yolu ötkörüp atkan jokpuz. Buğa çeyrinde ele ötkörüp keletkanbız. Balkim sizdin dele esingizde olsa gerek biz
айылдарда, областтарда, райондордо, андан кийин келип анан республикада өткөрчүбүз. Ар бир айылдарда өткөргөн курултайлардан манан эл тандалып чыгат. Ошо жерде мындай айтканда ошол элдин өкүлдөрү чыгат. Анан ошондон айылдан тандалып чыккан өкүл районго, райондон тандалып чыккан өкүл республикага деген мааниде биринчиден. Экинчиден, ошол айылдардын өзүндө дагы, райондун өзүндө дагы ушул эл менен бийлик дайыма биргелешип чечип турса деген оюбуз менен мындай бир жакшы тилек менен жасалып аткан нерсе. Бул жердечи. Ошондуктан сиз эгерде мени туура эмес түшүнүп калсаңыз кечирип коюңуз. Эгерде мен ашыкча сүйлөп алсам, сиз мени кечирип коюңуз. Сиз ашыкча сүйлөдүңүз, сиз мени көпүрөнү түшүнбөйсүң деп атпайсызбы? Мен сизге антип түшүнбөйсүң деп айткан жокмун. Мен сизге образный айтылган сөздү мен көпүрө деп образный айттым деп дедим.